Бүгүнкү күнү жашап аткан, анык жашап аткан. Жоктугунан байланыштуу үй сала албай жүрүшөт. Капыржан менен соттошконсуздар. Ар ай сайын барабыз. Бүтөт. Өкмөт эмне деп атат? Жөнөтөт. Ошо сот чечимдери чыккандан кийин Соттоштук деп атат, соттон уттук деп атат. Сот Жанияр Тажыбаев, Зулпиев айыл өкмөтүнүн өкмөтү. Biz erten satılan biliriz. O kurucu akşener'de o özünün kızıl kitap emesi var iken o Жок, кое туруңуздар, өкмөт эмне деп атат? Өкмөткө кайрылдыңызбы? Данияр мырзага кайрылдыңызбы? Эшегим боюнча бул 5-чи. 5-чи өкмөт. 5 тең жардам бере албады. Кийин официальный айыл өкмөттөр келгенден кийин алар уже көңүл кошут кылып коюшту да. Берілген жер токе 1 гектар 50 сотық деп чечим чыгарган. Секретарга таштайбыз, жолугабыз, бул карайбыз дейт, каралбайт. Кайра Бүгүнкү күнү сиздер менен ким жерди талашып атат? Düşüp ketip, azı beyleden aparasa bolu, bu azı Bişkek'te derler da. Нур Махмуттан 95, Зулпиевтан чыгып атат. маалымат бизде толугу менен бар. Например, мына жер ким тоскон? Тургундар ал жерде жашайт экен, өкмөттөн биз толук кандуу маалымат алып, Алган бала дагы орусчан бала. Мына сүрдүрөбүз дейт. Сотко барып атасыздарбы? бул жерден токтому дагы эки кыл. Бул гражданский сот болуп атабы же? Гражданский сүйлөсөк эле борчу. Азыркы өзбек бала ошол Дагы сотко ким? таканса катышып атат. Мал 2, 13-cü. Geri samazap atıl bas o жерге барып жаңгал болот. Самазап. Şu bizim жерде азыр шундай кылып коюшту. Бул убакта аким мурдагы Салиев Камчыбектен аким болгон. тартып чагылдырган аракет кылып атабыз. Өкмөткө бардык, мына аягы акиметке келип атат. Ушул Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Нарман Силгизбек Таштанбекович. Ушу Ноокат району Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Акбул айылынын тургуну болом. Мен буга чейин 21 жыл Россияда миграцияда жүргөнмүн. Мигранттардан өткөн ата мекендин кадырына, эгемендүүлүктүн кадырына жеткен эч бир зат жок деп ойлойм да. Биз бөтөн эл бөчөн жерде жан багып, атене үй бүлө багып жүрүп, Кыргызстанга да салым кошуп, ошол жерде жүрүш Кыргызстандын бутка турушун каалаган инсандарбыз да. Мен 21 жыл талаада жүрүп, ошол Ноокат коому РФте 12 областта болсо, мен Свердловский область Екатеринбург шаарынын Ноокат коомунун төрагасы болгом. Аз бүгүнкү күнү мен Ноокаттагы Ноокат коомунун официалдуу представителимин. Буга чейинки 25-жылы 3-чү курултайдын делегаты болом. Ноокат элинин атынан курултайга барып, трибунадан ошол Ноокаттын көйгөйүн президентке жеткизген делегат катары. Жалпы ошол Ноокат элинин активист катары таанылган. Мен болгону чагылдырып, элдин маселесин, элдин үнүн алып чыгам. Болгонун менин максатым бат-баттан ушул Кыргызстан өнүп өссө, Кыргызстан өнүп өскөн мамлекеттин катарына кошулса, анын ичинде ошол область, Ош областы, Ноокат районундагы бутка туруп, көп кабаттуу үйлөр түшүп, бир Ноокат шаар деген статус бар. Ошол статусуна жараша бир жакшы бир районго айланса, ушул кичик социалдык маселелерден тартып айтор бүт көйгөйлөрдү чагылдырып берип атабыз. Акырындык менен Ноокат өнүп өсүп алга жылып барат. Бийлик Ноокат Ош Разаков жолун сонун лоңдоп бүтүп, азыр күн энергиясы менен жана турган прожектилерди койтуп, буну дагы чагылдырып беребиз. Өнүп өсүп, алдыга жылыш прогресс бар. Биз болгон ошого салым кошолу деп, элдин үнүн жеткизгенге, элге кызмат кылыш үчүн чыкканбыз. Активист катары, жаран катары бул инсандар мага чалып чыгып, Канат байке салдыңызбы? Сиз чалдыңыз а байке? Канат байке чалып кече бизди акиметтин алдына кел, 50 үй бүлө, 50 түтүн күтүп турабыз, биздин үнүбүздү угуп YouTube'га, Талант YouTube каналына чыгарып берчи деп суранганына байланыштуу. Мен ошол күнү бара албай калдым. Убактым жок, жетип келе албай калдым. Кечеки күнгө чакырышты, кечеки күнгө да келе албай калдык. Баардык нерсенин өзүнүн убакыты бар экен. Бүгүн 3-чү күн. Мына элдин үнүн угалы деп келип отурабыз. Азыр бул элдин үнүн угалы кандай маселе, эмне болот, эмне жок? Ким сүйлөйт? Араңыздардан. Сизби өзүңүздү тааныштырып, мына сиздерге мүмкүнчүлүк YouTube аркылуу ошол жерде жашоочулардын үнүн жеткизет, Бисмилла. Мен Ноокат районунун Токтомаз Зулпиев айыл өкмөтүнүн Кашкалак айылынын тургуну болом. Атым Тажибаев Санжарбек. Биз бул жигитке жер маселеси боюнча кайрылдык. Бизге бул айыл өкмөтүнүн тарабынан 2010-жылы бөлүнүп берилген 38 семьяга ошол жердин кичине бир тагдыр историясын айтып кетейин эми. Бул жер өзү негизи 3 гектар 10 сотик жер. Бул эмеси Токтомаз Зулпиев айыл өкмөтүнө караштуу жер. Бул Союз малында кой баз болуп турган, тоок багылган, бир убактарда колбаса цех болуп турган.
кайсы бир мезгилдерде бул Ленинизм колхозуна, ошо Союз малындагы Ленинизм колхозуна бул аренда катары берилет. Аренда катары берилет. Кайсы анан ошол кездеги Асылбек Ашимов болуш керек эмесе, адашпасам, жетекчи. Ошонун демилгеси менен бул жерге муздаткыч салынат. Бул курулуш ишканасынын эмеси менен жардамы менен салынат. Ошолор каражат ошол эмеге ошол убакта банкротко учурап калат экен да. Биздин эмебиз боюнча мал. Анан Ким банкротко? Акционерлерби? Акционерлер. Анан ошол убактан анан кийин ошол Асылбек Ашимов болуш керек фамилиясы. Ошол киши раматылык болуп кеткен эми. Анан банкрот болуп калган себебинен бул эмени зданияларды гана, жерме зданияларды гана анан кийин эмеге өткөрүп берет. Капыржанга. Жок, туруңуздар. Эмеге мен кичине адашып калышым мүмкүн. Бул анан кийин баягы курулуш эмесине өткөрүп берет. Акционер банкрот болот дагы курулушка ошо төлөй албай, ошол акысына зданияларды жери менен. Жер деген жери жок эмеде. Азыр эми ушул Зданияларды. Ошол убакта өзү здания деп берилген экен. Азыр эми кандайдыр бир эме менен жолдор менен документте жер болуп калган. Гафуровго өткөзүп берет. Дадажанов Гафурга өтөт жер. Жок, ал ошол эмеге өтөт. Мына курулуш компания эме аз го, ишкана. Ошолго өтөт. Анан кийин ал Беш колхоз курулуш компаниясы бар. Эмне ишкана алган. Союз Малбазар. МСО курулуш кылат берди. МСОда булар Ленинизм баланста болуп турган мезгилде бу жерде МСО курулушка беришет. МСОдон карыз болуп калат булар. Акционерлер уларда карыз болуп калып туруп, анан буну саттыкка чыгарышат неме боюнча. Аукцион кылып туруп, анан саттыкка чыгарылат бул. Акциондон ким сатып алат? Дадажанов ал сатып алат. Андан кийин эми түшүнүктүү болду. Андан кийин ошол жылдар өтүп 2010-жылы эми бизге берилген жылы бунун 2010-жылы сиздерге жерди берип атат. Ким берип атат? Айыл өкмөт. Айыл өкмөт 2010-жылы сиздерге айыл өкмөт ким фамилиясы? Кайсы ким болуп турган 2010-жылы? Мамасали Нарбаев деген киши болгон, ал да кайтып автокырсыктан кайтып болуп кеткен. Өкмөт тарабынан сиздерге жер бөлүнүп берилип атат. 3 гектар 10 сотук жер. Жаңга сиздерге канча соттон бөлүп берилди? 6 соттон. Азыр бүгүнкү күнү ошол 6 сотту үй салып жашап атасыздар. Колуңуздарда кандай документтер бар? Бизде ген план гана бар. Ген план. Анан ошол списоктор бар. Кээ бир үй бүлөлөрдө токтом бар. Токтом мамлекет тарабынан берген, өкмөт тарабынан берген. Өкмөт сиздерге 6 соттон берип атканда токтомду дагы берген да, документ. Ошол 2 адамга жет берген дагы өлтүрүп авария. Токтом барбы азыр кимге? Ошол үй бүлөлөр бар, токтом бар үй бүлө араңарда. Бирок бар, а? Жок, меникиндеги Токтому бар. баягы немелерди. Тазагүлдө бар. Макул, Андан кийин ошодон кийин анан ошол киши Мамасал Нарбаев деген айыл өкмөтү ошол убактагы бул жерди толук трансформация кылганга жетишпей, эми кырсыктан өлүп кеткен да. 3 күндөн кое туруңуздар, ушул жерде суроо да, трансформация боло элек жерди кантип сиздерге токтом чыгарып берип койду анда? Бизге толук айлык токтом толук жетишип бүтө эле да. Кээ бир гана адамдарда бар. Сиз азыр айтпадыңызбы? Бизге мамлекет тарабынан өкмөт 6 соттон бөлүп берген деп атасыздар. Бөлүнүп бергенден кийин колуңарга документ берилиш керек. Токтом берилиш, токтом негизинде бөлүп берилет. Ошол нерсе. Ошол кырсык болуп мен айтып берем. Кырсык болуп 3 күндөн кийин Раматылык акабыз машинанын тагына кирип өлүп кеткен. Бул ким болот? Өкмөт. Айыл өкмөт. Айыл өкмөт. 3 күн биз 3 чыгаргандан кагазга чыгарабыз деп атканда Раматылык өлүп калат. Анан бүгүнкү күнү сиздерди мына ушул жерде турган азыр баардыгыңардын үйүңөр бар да турган. Жашап атасыңар. Кандайдыр бир документиңер барбы үйгө? Жок. Бириңердин да документиңер жок. Бизге бериле турган акам бизге бериле турган жерден азыр бар жок кол коюлуп келет дагы. Аким кол койбой атат. Аким кол койсо бизге кызыл китеп чыгат. Биз мунапуска илешип, документтер бүтү. Камчы Кыдырчаев айткан, ушундай кылсыла деп. Азыр кол койбойт. Азыр аким кол койбойт. Жаңы акимге кетче шаардыңарга акмет. Барсак бизди алдап жөнөтүп Эмне деп алдады? Ондай 5-6 айдан кийин не деп Санжар ошону айтты. Азыр мунапус боюнча кече 2025-жылы 25-декабрь күнү президент Садыр Жапаров кол коюптур да, мунапуска өзгөртүү киргизипчи. Ал жерде Б, В, Г эмесине бул баарында коррупциялашып кетиптир
деп onu жокко чыгарыптыр. Ошол жерде бизде анан кийин аз кагаз машинанын кагаздай болсо керек. 6-чы То есть мунапыска сиздер илешпепсиздер. Илешип документибиз өтүп келген. Просто Азыр айтып атпайбы, жок коррупцияга аралашып кеттир деп жокко чыгарып Ошондо мыйзам чыгыптыр деп токтотуп турат. мыйзамга карап туруп биринчи бул жердин тиешеси жок. Жок. Хорошо, дагы аким эмне деп атат ошондо? ошондо бир кичине убакыттан кийин эме кылабыз деп атат да. 1-марттан кийин. 1-марттан кийин. Мартка чейин токтотулуп турсун деген эме бар. Мунапыстын эмеси узартылып турат. Мунапыстын мөөнөтү бүттү эле го. Азыр менимче шахматный эмеге өттү да мунапыс. Жок, биздики буга комиссиядан өтүп келип мына нукутта кармалып туруп эми бүттү деп документтерибиз. Бүтүп аким кол коюшка келгенде аким кол койбой атат азыр. Баардыгы чечим чыкты. Азыркы чыккан мыйзамындан мурун биздики чыгып бүткөн эле. Бүтү биздин жерлер. Толку Азыр ошол документтер бар, ошол документ бар, ошол бар. Ошол менен акимдин колунда турат. Жок, берки мыйзам эмени кесе алып кеткен да. Газеталарга чыгып биздики 2025 бүтүп калды эле да. Мунапыс. Алып келиңизчи. Бүгүнкү күнү демек бул жерде азыр ушул мына 3 гектар 10 сотукта канча түтүн бар? Азыр Бүгүнкү күнү жашап аткан, анык жашап аткан. 24 үй анык жашайсыздар. Жашайбыз. Жашайсыздар. 2010'dan beri yaşap жатат. 2010'dan Мен beri бердим, кыз бердим, кыз узаттым, нерелип алдым азыр. Мен калганы ham Кудай кааласа кыз узатып атат. Эртеге күйөө алалы болуп атат. эже 3 кыз берди. 3 кыз бердик. Нерде эгиз балалы болушту. 2010'dan beri, 2010'dan beri. 2010-жылдан бери өкмөткө кайрылып, мындай бир Соттоштук жеңдик баржа ушулар бул азыркы бала барга сиз тап келген бала. Бул бала жөн эле келип Капыржан муну жалдайт дагы. Сага мынанча пул берем, мынаны аласың дейт. Бул Капыржан бизден жадады, утулгузду соттон. соттун чечимдери барбы? Чечимден бербей атат да, жокко чыга, алигиндей кылып коюп атат. Жок, кое туруңуз. Кандай туура маалымат берсеңиздер. Сиздер Капыржан менен соттоштук деп атасыз, соттон уттук деп атасыз. Соттун чечими барбы колуңарда? Кагаз барбы? Кимде бар? Соттун чечими бизде азыр жок, колубузда. Бирок өкмөттө бар. Өкмөттө бар. Элдин Өкмөт тарабына через чечилген, адвокат аласыңар да. элдин тарабына чечилген чечимдер бар. Андан Азыркы өкмөт ким? Сиздердин бүгүнкү күнү ким өкмөтүңүздөр? Данияр Тажибаев. Данияр Тажибаев Зулпиев айыл өкмөтүнүн өкмөтү. Ал өкмөт бул маселе боюнча маалыматы барбы? Күндө биз барабыз, ар ай сайын барабыз. Өткөн барабыз. Бүтөт. Өкмөт эмне деп атат? Жөнөтөт. Жок, кое туруңуздар. Өкмөт эмне деп атат? Өкмөткө кайрылдыңызбы? Данияр мырзага кайрылдыңызбы? Өкмөт эмне деп атат? Биз өтө көп кайрылдык. Өкмөт ошол мыйзам жолу менен документтер аракет кылып атабыз деп атышат. Анан ошол 2010'dan beri канча өкмөт алмашты сиздерге? 2010'dan beri мен эсебим боюнча бул 5-чи. 5-чи өкмөт. 5 өтөң жардам бере албады. Ол баягы Эмне себептен бере албайт? Айтып өтүп кетейинчи мен ошол келген жерден. Ошол Мамасал аке өтүп кеткенден кийин бул убактылуу айыл өкмөт келди. Ошол бир убакыттан кийин официальный айыл өкмөттөр келгенден кийин алар уже көңүл кошуп кылып коюшту да. Биз арыз менен барабыз. Секретарга таштайбыз, жолугабыз. Бул карайбыз дейт, каралбайт. Кайра эле мен чыгам, арыз жаздырам, кол койдурам мына жашоочуларга. Ошентип эле жүрүп анан ошо былтыр 2 жылдан бери кичине эме болуп калды. Мунапыска мыйзам чыккандан бери биз барабыз. Мына мунапыс чыкты го, кандай эме кылсак, жер арестте дейт. Жерибиз арест азыр тургула дейт. Анан бир балдар келет да, моментально эле бир аресттен чыгарат. Быйылкы 2025-жыл адашпасам июнь айында, 17-июнда аресттен чыгат дагы 20-июлда уже буларга купли-продажа кылып туруп документ кылып. Жерди эмне себептен арестке алган? Жерди ошо сот талаш тартышты. Солостар ким соттошуп кимден талашкансыздар? Капыржан менен Капыржан менен соттошкансыздар. Жер арестке алынган. Бүгүнкү күнү жер аресттеби же аресттен чыкты? Ошол эч ким билбей калат. Аресттен ким чыгарды? Ким чыгарганын бизге таашмак. Капырган чыгарган. Ошмак болуп атат да. Ошол жакта чыгарган болуш керек. Анан өкмөт дагы билбейт. Экинчи тарап, бүгүнкү күнү сиздер менен жер талаш болуп, азыр получается азыр жер талаш да тура, арестте соттошуп турсуздар. Бүгүнкү күнү сиздер менен ким жерди талашып атат? Сиздер бүгүнкү күнү кимден жерди талашып атасыздар? Бүгүнкү күнү фамилиясын билбейм, ошо Айбек Айдар деген балдар. Айбек Айдар деген балдар. Келип атат. Айбек Айдар.
Булардын колунда эмне документтери бар? Мындай ичара сүйлөшүп, колуна документтерди көрдүңөрбү? Силерде макул документ жок экен. Силер бүгүнкү күнү жашап атасыңар, 24 түтүн бар экен 3 гектар жерде. Силердин бириңердин да колуңарда документ жок болот. Алардын колунда да кудду ушундай документтер жокпу же алардын колунда документ барбы? Алардын колунда азыр бар. Кандай документтер бар? Ошол Биз сатып алдык. Жок, биздин документибиздин, немебиздин ака үйүбүздүн документи жок олордо. Просто жердин бош жерлери бар го. Бош жерлерин документ кылып алган бул. Азыр примерно 94-тө документ немеде Нурмахмутовдон чыгып атат. Нурмахмутовдон 95 Зулпиевден чыгып атат документ. азыр караңыз 24 түтүн 6 сотиктенби бардыңарды тегизби? 8-6 сотиктен. 24-үңөрдүкү канча примерно канча сотик болуп калат? 24 1,5 гектар болобу? 1,5 гектар пустой жатабы анда? Жок, 1,5 гектар. 1,5 гектарды силер ээлеп атасыңар. 24 үй бүлө. 24-ü пустой жатабы? Мигрант болуп жүрөт. Үйүнө сала албай, каражаты Например, мына жер ким тоскон? Мына тосулуп турат го. Үй жок, таш төбөп коюптур. Мигрант булар. Мигрант болуп 1,5 гектар жөн эле жатат. 1,5 гектар эмес. Аз эле. Аз. Жол бар. Бизде мындай Мачит салына турган, десса салына турган жерлерди алып койгонбуз да биз. Мерге мечит салабыз, мерге десса салабыз деп. Ошолор жерлер бар арасында. мигрант. Азыр ошо мигранттардын эле үйлөрү бүтөлөк да ушул неме каражатынан жоктугунан байланыштуу үй сала албай жүрүшөт. Бүгүнкү күнү Бардыгыбыз мигрант. Бүгүнкү күнү сиздер менен сиздерди жактап ким чуркап атат? Сиздерге ким? Өкмөт тарабынан сиздер прокуратурага арыз жаздыңыздарбы? Азыр Жазганбыз. Автономдон прокуратурага арыз жаздыңыздарбы? Прокуратура элди коргоочу орган да. Прокуратурадан кандай кат келди? УКМКга барганбыз. Прокуратурадан кат келди, ответный кат келди. Прокуратурадан кат келди, бул эме мунапс боюнча каралып атат экен. Карал, ошол документ барбы? Бизде кат ошол деген кат бар эми ол сизде. Прокуратурадан бербейсиздерби, көрсөтпөйсүздөр. Документ сурасак эле жок деп атасыздар. Алып келип Шап-шап алып чыксаңар. прокуратурага кайрылып турсуздар. Анын ответи бар экен. Сотко кайрылдыңарбы? Сотко биз азыр кайрыла элек. Азыркы мына Айдар Айбек дегендер менен соттоштасыңарбы? Сот процесси жүрүп атат деп атышат. Алар кайрылганда 66 сотикке беришти олар. Олар берип атат. Алар сиздерди берип атат. 66 сотик. Эмне максатта? снос кылып, Сынос кылып бошотуп бериңиз деп. Жашап Выселение. аткан жерде, оны жашап атат ошо. Мына сүрдүрөбүз дейт. Сотко барып атасыздарбы? Сот процесси бүгүнкү күнү кете алат. Чечим чыга элек. Эч кимге чыга элек. Биринчи күнгө биз силер менен барсак болобу? Болот. Ошол эмеге сотко чогуу катышсак болот. Биз чагылдырсак кандай болуп атат сотту? 3 февраль күнү ошо сотко барып катышып берсеңиздер, анан биз бир нерсе сурана турган жерде бул документти түпкү тамырын карап берген адам болбой атат да бизге. Эми кызыккан мамлекеттин бир эмеси болбой атат. Азырчы Себеби бул жердин токтому дагы эки кыл. Түпкү тамырындагы токтому дагы эки кыл. Бир жерде архивде турат 1,5 гектар, а бул кишилердин колунда 3 сиздер гектар азыр 10 сотик. карасаңыздар, сот канча жылдан бери бул Айдар менен соттошот? Булар менен 2 ай 3 ай болду. Бул эми кошулуп алды ака бул. Биз мурун сот жок эле. Булар менен канча айдан бери соттоштасыңар? 3 ай болду эми. 3 айдан бери сот кетти, сотко баратасыңар. Ал жерде бунун кандай документтери бар экен сурайт го. Көрдүңөрбү? Эмне документи бар экен? Документи бар экен, немеси бар экен. Бул кызылкиде кылып алыптыр. Дадажановдон алып туруп мен сатып алдым деп алып. Купли продажасы бар Дадажанов менен келиш. Кызыл китеби бар колунда. Именно силердин жериңерге. Дагы Бул эмес, мына жердин кызыл китеби бар. Ана көрсөтөйүн. Бияктыкы жок. Монияктыкы эле бар. Жок. Азыр Айдардын колунда кызыл китеп бар деп атпайсыздарбы? Ошонук бар, оны аткананыкы бар. Сотиктики эмес да, мына жердеги, ана жердеги. Ана жерде малкана бар. Малкана бар. Ошол жерди көрсөтөйүнбү? Анын колунда Ошол эле. толук 3 гектарга Жок. китеп эмес. Болгон 66 эле сотикке кызыл китеби барбы? Бирок азыр сүйлөгөнүн көрдүңүздөр го, азыр сүйлөп атпайбы? Ушуну бардыгы менен кызыл китеп аласыздар деп атат азырчы. Ошондо унчукпай турдуңарбы? Ушуну дедим. Азыр карасаңыздар. Ака мындай болгондо Сотко ким баратат? Сотто Кожогуз барып атабыз. Ай сиз барып атасызбы? Сотто сот сурайт да кандай документтериң бар деп. Аны кандай Киргизбеккен да документтер? бизди. Бизди киргизбеккен. Үйү барларды киргизбеккен. Акыркы 3 жолу Сот ачык процесс болуп атса кандайча Ачык киргизбейт? болбойт. Ачыкпайт да, жабык болду. 4 Сот закрытый болуп атабы? Бул гражданский сот болуп атабы же? Гражданский сүйлөсөк эле бошчик сен деп эле чыгарып берет. Азыр кимди сотко бериптир ал жерде конкреттүү выселенияга?
Азыр кетти. Жусуевди берген. Азыр документ. Ушул канча адам? 4 адам берген деп атасың? 5 адам. Ушул 5 адам сотко кирип атабы? Кирип атат. Ушуларда маалымат бар да, булардын колунда эмне документи бар экен? Азыркы бала. Азыркы өзбек бала ошол сотко Дагы ким? таканса катышып атат. Азыр Дагы ким бар? келишилбей келишет. калды да беркилери. Макул. İşte. Биз мындай бүгүн сиздердин мына маселеңиздерди, көйгөйүңүздөрдү бүгүн биз YouTube каналына таланттуу мына блогер бала өзү чыгарат. Элге талкууга салалы акырындык менен, анан биз ал тарап бизге чыгат. Любом случае чыгат. Биз ал тараптагы үнүн угалы. Мына сиздер айтта соттошуп атабыз деп атасыздар. Биздин колубузда биризине да документ жок. Бизге айыл өкмөт берген деп атасыздар. Токтон бар десем жок деп атасыздар. Анын колунда кандай документ бар? Ал кантип бул жерге ээ болду? Кантип силер менен соттошуп атат? Эмненин негизинде эмнеге таянып соттошуп атат? Биз ушул нерсени андан сурайлы. Анын версиясын да угуп туруп, экинчи тарапты дагы чагылдырып берели. Аны бүгүн сиздердикин YouTubeга чыгарсак, эртең аны тартып туруп, эртең аныкын чыгарып берели. Бул биринчи сериясы болсун, экинчи серияда алты, экинчи тарапты дагы. Анан акырындык менен мүмкүн боло турган болсо, аны чакырып, сиздерди чакырып, бириктирип туруп дагы бир чагылыштыралы. Бир келишимге келип, билбейм. Бүгүнкү күнү мен ойлойм 3 гектар 10 соток жер анын атында боло турган болсо, балким сиздер менен келишип, соттошпой эле бир маселеге сиздер азыр айтпайсызбы? Сиз айтасызбы, Кызыл Китепти мен аркылуу мен берем деди деп атпайсызбы? Азыр айтат ооба. Берем деп атабы, сиздер менен келишимге келем деп атабы? Мен менен келишимге келиңиздер деп атат. Келишимге келиңиздер деп атса, Ар соттугүнү миллиондон да 6 миллион деп атат ар соттугүнү. той сатып алгыла деп атат. Жерди сатам 6 Жерди миллион. сатып алгыла, ар бири сатып алгыла деп Болса атат. сүрдүрөм дагы дом салам дейт. Дом салам? Сүрдүрөм дагы дом салам Дом дейт. салам деп. Ар бир чекти 6 миллиондон. 6 миллиондон пулубуз болгондо Болгондо биз оштон үй Анын алабыз. колунда проект барбы? Жок. Проекти бар экен, үй салам деген, дом деген. Жо, дом бар. Onu Нурсултан жасап берип койгон onu. Билбей. Анан бул жердечи зданиялар болгон. Ушул жерде көп зданиялар болгон. Ошол мурда биз 2010-жылычы мына жерде скважина болуп бар эле. Таза суу бар. Таза суу бар эле. Ушул бул жак айыл ошо таза сууну ичет. Ошол бир айыл ичип турган. Анан кийин ушул сууну ошол Дадажанов ошол сууну бардыгын түгү менен ошол бул жерде канча көп баалуу буюмдарын алып чыгып кеткен. Бул бир айыл азыр суу ичпей жатат. Ушунун негизинде. Ошону саткан. Мына жердеги зданиялар бар эле, чоң-чоң. Булардын бардыгын ошо Дадажанов өзү бузуп, бардыгын алып кеткен. Анан ака мындай болгондо, бул бала эмес да. Будан башка 10 адам келди дең ака. Эч кимиси кой, бул элдик экен. Буга тиишпейли, кой элдин немесине калсын деп кеткен. Бу бала өзүнүн немесин ойлоп атат дагы. Азыр бул өзүнүн башыны тыгып ататчы. Сизге Омоска документти бериңиле. Азыр сизге прокуратура, сиз арыз жаздыңыз беле? Биз ошко Общий жазган. прокуратура жазылган, общий мен атымдан жазылган. Арызда көрсөтүлгөн доомат боюнча дейт, текшерүү уюштуруп дейт, жыйынтыгы тууралуу мыйзам белгиленген мөөнөт арыз ээсине жооп берүүнү сураймын дейт. Экинчи дареке маалымат иретинде дейт. Бул сот прокуратуранын ошол сиздердин дооматыңыздарды сиз арыз жазып турсузго. Өзүнүн определенный убакыт бар да, ошонун баягы көрсөтүлгөн мыйзамда көрсөтүлгөн убакытта карап жообун беребиз деп эле бериптир да. Бул жооп эмес, сизге прокуратурадан келген жооптун өзү жооп. Бул ал жооп эмес. Мени көрүңүл ака. Азырчы эме Биз анан неменен мунапыстан чыккан ушул кол коюлуп бүтүп калган жерлери азыр бир көбөрлө коюлат дагычы бир азыр Акимдики калды. Акимдики эле мына калды. колдор бүтүп бара коюлган мына ушул деме мунапыстын мына жердечи Талант сизге дейт Абдыганиевдин Абдыганиев. сиз Нокатор району Мамкаттоо кызматына жооптуу кызмат адамдардын мыйзамсыз аракеттери жөнүндө жазган арызы көрүү үчүн жиберилет дейт. Сиздердин бул биринчи кайрылганыңыздагы эмес экен прокуратуранынчы ал бул сизге биз ушул мунапыска берилип ушул чечими уже чыккан чечимдери чечим деген ошондой бир гана акимдин колу калды. Аким кол койсо бүттү эле.
кеше биздики жаңа жылга жеп жатқан нерселерге көпчүлүк эл чогул элбей башка болуп атып кеше жаңа жылга бүтпөй калды бул иштерчи. Азыр кече 15-ден бияка мына январь 15-ден бияка азыр жаңа жылга токтоттулар деген сөз чыкты деп азыр бизге кол коюп коет акимдага. 12-сinde беребиz dediler. 12-sinde berебиz деп туруп 6-сынан немеге иш убакыты болбоду дагы. Мына 12-сinde бере албай калды. Азыр эми узартып бердичи. Азыр дагы узаттырып. Азыр мына өзүлөрү көрүзөт мына келген балдарды. Булар дагы постоянно келип атышат. Булар өзү алган былтыр алышкан жерди. Булар өзүнүн акчасы эмес. Бул бала мисалы өзү айткан ушул жерге мен акчам жок деп айтты. Ондай акча жок. Менде мындай акча жок деп. Менин үстүмө адам бар экен dedi. Карасаңыз азыр кимдер айттыңыздар бул мунуга этажын үй салам деп атат деп. Ким айтты? Сиз айттыңызбы? Бардыгыбыз эле айттыбыз, ошентип келип атабыз. Сотко дагы айтты ошентип. Hakimiyatка дагы ошентип кирген да бул. Сотко дагы ошентип проектлер жасап чыгып атат. Бирок экинчи жактан уже бул сатууга коюп атат жерлерди. Ошону рекламщиктерди алып келип, Инстаграмда чыгарып атат. Инстаграмга чыгарып, Жер сатылдыбы? Жер Сатылбайт да кандай сатып, кандай киргизип. Азыр айтып атпайсыңар, сатууга Коюп Инстаграмда жүрөт. сатып алгандар болду Мына болду. караң аша. келип атат, Неме келет? биз куулайбыз. Биз Yok, болайбыз. kulabayız. Özleri ele. Koygula. Bu eldikken. Yer maçtın yer. O yerge maçtı salağız degemiz. Neme kılavuz degemiz. Түшүндүрсөк кетип калып Desek boldu deyip Boldu ketip kalat. деп кетип. Klient ketip kalat. Эме. Ал азыр бүгүнкү күнү биз эми азыр чагылдырабыз да, ал менен сүйлөшөбүз да. Сот жүрүп аттыр. Азыр анындагы барып үнүн угабыз. Үнүн угуп, мен ал менен сүйлөшүп документтерин сурап, кандай документтери бар, полный анында сунушун угалы. Ал эгер многоэтажный үй салып аткан болсо, допустим да. Мен ага эл менен барып сүйлөшүүгө даярсыңбы? Биз ал экинчи тарап чагырылгандан 3-серия тартылыш керек да сиздер менен биргеликте. Либо ал сиздерге жерди же арзан сатып, мыйзамдаштырып документтештирип берсин. Туурабы? Арзан, азыр сиздер кымбат сатам да, ал сатам деди, бирок кымбат сурап атат. Кымбат сатам деди. Азыр Сиздер Акимге айткан, аким бизди беттештиребиз деп аким сураган булардан. сурап эгерде 6 миллион деген. 6 миллион 6 миллион 6 сотикти. 6 сотик 6 Жок, азыр эми бул өтө кымбат, туура, кымбат. Мени карасаңыздар, эгерде бул арзан баада макул деп туруп документтештирип бере турган болсо, же болбосо бул сиздер айткандай ал многоэтажный үй сала турган болсо, многоэтажныйдөн үйдөн ар бириңерге үй берем дей турган болсо, келишимге келсеңер болобу? Жок, биз зоргодон салдык. Жок, азыр же сиздер документ жасашыңыздар керекпи? Жасайбыз. Бүтүп калды уже. Бүтүп калды? Men караң Илгиз. Мен акимге сиздер Илгиз ака, мына караң. Азыр биз Боптур дедик. Ол дом эмес, нерге бир нерсе сала албайт экен. Токтот. Ондай балдар болсо булар жалданма. жалданма. Барбайбыз жалданма. Үстүндө чоң адам бар, ким экенин билбейбиз биз. Булар Булар тоок алып сатар деген балдар булар. Булар үй салганга башка акылга жетпейт. Булар алып чекеден алып сатып жеп жүргөн балдар буларчы. Дом салам, дом башкалам, бу жерде бузуп, нетип дом сала албайт. Bunun aslında maşinaların mindirişi ошол Дадажан Капырча машиналардан Машина Lexus'tardын ükelerin maşinasını mingizgeni biz gördük. Ol ükesinin maşinasını biz bileriz de Nokat rayonunda жүрөбүz. Kapırcan'ın maşinasını mingizip onu azı minbey koydu. Hem başkasını mingizip koyuştu. Азыр Ona tepkenlerdi айтпайсыңбы? Капыржан тирүү тирүүмү? Tiri barbay, Тирүү sotkaya barbay. барбайт ал. Siz çıkırsanız barbay. Барбайт. Тирүү. Korkot ol. Азыр мындай талант чагылдырчы үйлөрдү. Мындай карап мына тосулган жерлердин үйлөрдүн бардыгын тарта берчи. О, участковый. Полный. Булар Özür келип sottan çeçim çıkkanda o yerge üy satılmasın. O yerde bir nerse boğasın. Uçaskolar özleri etken nerge sen gebe. El dersiler çıkmakla degen biz bottuk yapıyoruz. бирок келип атат алар. Bu tokatmay gelip Tokatmay gelip Tokatmay. Ne dese üstüde adamımız var. Ne dese üstüde adam. Бирок бириңиздердин документиңиздер жок экен да. Documentimiz var mı lan? Bütün kaldı bu. Биз ошол эмени Келиңер, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Келиңер, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, келиңер. Булар биздики азыр документтер эме да Аким неге кол коюп бериш керек экен? Nemege? Мунапыска кол коюп беришкен. Бизде кол коюлган мына бар жок ким Жок, азыр сиздер карасаңыздар, сиздер айтып атпайсыздарбы? Мен муну окуп чыктым. Сиздер айтып атасыздар. Акимдин эле колу кайылды мунапыска депчи. Мунапыска илеш үчүн менин түшүнүгүм боюнча
сиздер салган жер, мына үй салып алган жерлер мамлекеттин жери болсо, мамлекеттин жерине салынган үйлөргө мунапыска иеленишет. Документтештирип берет. Бул президенттин мунапысы. Эми бул жер сиздер айтып атпайсыздарбы? Бул жерде кызыл китеби бар экен, анын колунда деп атасыздар. Бердике жок ака, Илгиз ака, түшүнбөй атасыз. Жок, вообще жок. Жана айттыңар го кызыл китеби бар Айдардын колунда. 10 бар, 10 сотик жердики. 10 сотиктин эле жери бар. Токто. Азыр кайер бар, кандай бар экен билбейбиз. Булар быйыл. Жок, сотко. Сана сотко сиз барып атасызбы? Бүгүнкү күнү сот Канча сотиктики бар? Сотко барганда анын сот сурайт да колунда кандай документтери бар деп. Булар айтып ата кызыл китеби бар экен деп. Кызыл китеп 3 гектар жерге деп көрсөтүп атабы? Жок. 4-кө бөлүшүп алган. 4кө бөлүп алган. 4 адамдын колунда, алардын колунда. 4кө болгондо булар бардыгы бир туугандарбы же кимдер? Апасы, карындашы, немеси. Булар бир тууган болот да. Алардын колунда бардыгында кызыл китеп барбы? Жок, өзүндө эле бар, Айдардын. Жок, азыр айтып атпасыз 3 гектар 10 сотикке документ бар. Кызыл китеп Гапыржандын атында. Мен просто буну эмнеге сурап атам? Бул жердин кызыл китеби бирөөнүн атында болсо, азыркы мунапыс мыйзам буга иштебейт. Бирөөнүн жерине бирөө үй салып алса, ага мунапыс өкмөт мамлекет мунапыска киргизип туруп сиздерге документ жасап бербейт. Анткени ал жердин ээси бар, кызыл китеби бар, ээси бар. Сиздерге ага туура келбейт. Мен ошону билгим келип атат. Канча жерге анын документи бар? 1 гектар 10 сотикке документи болгон бунун. 1 гектар 10 сотикке жерге кызыл китеби барбы? болгон. Мурун, Капыржандын. Бул 3 гектар 10 сотикке кызыл китеп кылып алган. Вот ошону сурап атам мен. 94-95 неме бар. Мына ошон үчүн мен чындыкты сүйлөңүздөр деп атам. 3 гектар 10 сотик жерге анын колунда кызыл китеп болсо, сиздер мунапыстын негизинде документтештире албайсыздар. Азыр Капыржандын колунда 3 гектар 10 сотикке жок. А кимдин колунда бар? Ол буларга өткөзүп жүргөн. Айдардын колунда бар. Айдарга өткөзүп жүргөн 3 ай мурун. Аким, сиздер айтпайсыздарбы? Аким кол коюп бербейт атта. Аким эмнеге кол коюп бербейт? Анткени сиздердики мыйзамсыз үй болуп калат. Ошон үчүн кол коюп бербейт атта. Түшүнүп атасыздарбы? Анын колунда документтердин мыйзамдуулугун текшериш керек. Мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи? Мурдакы аким мунапыска жөнөтүп Мынау даярдаганда буну. 1 минут. Ким Эмил Акжолтоевичпи? Мурдакысы Эмил Акжолтоевич болду. Мурдакысы ошол бишкекке жөнөттү да булар. Бишкекке барып келди. Комиссиядан Барып өткөн келгенде эмне болду келди? Бизге чечилген. Кана ошол чечим? 12 газетага чыгып, Жок, газетага чыккан башта чечим кана? Чечимине неме деген? Мына 12сине чейин бүтүрөбүз деген эле майрам болуп калды, жаңы жыл болуп калды дагы. 12синен кийин 19-унда кылып беребиз деди. Ошойдон азыр жаңы аким келип туруп, эми мартка чейин күтөсүңөр деп. Азыр жерди өзүчө башында буларчы, булар. Бул Зулфиктин жерин Мирмахметовго, Азыр урматтуу мекендештер, мындай кылалы, жыйынтыктайлы мындай да. Азыр биз сиздерди чагылдырабыз, сиздердин үнүңүздөрдү уктук. Биз соцсеттерге чыгарабыз. Сиздердин үнүңүздөрдү мүмкүн болчу жогору жакка жеткизген аракет кылабыз. Сиздерден алган маалымат боюнча биз экинчи тараптын сагы үнүн угалы. Сиздер айтып аткан нерсеге дал келбейби? Анын колунда документ барбы жок? Бүгүн сот процесси кетип аткан жерге азыр көпчүлүк мурдун тыккысы келбейт. Сот бүтсүн дейт. Азыр каяка барбасын, сот бүтсүн дейт. Сот жүрүп аткандан кийин соттун чечимин күтүш керек. Сотко барып атабыз деп атасыңар, соттун чечимин күтөлү. Экинчи тарапты угалы, андан кийин эки тарапты бириктирип туруп дагы бир чагылдыралы. Соттун чечими кимге чыгат? Ошондон кийин ана мен ойлойм, бийлик өзү мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан кийин. Жок, майла ака, соттун чечими чыгат. Ошондо соттун чечимине баардыгыңар адилеттүү баш ийип бериңер. Анткени мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Биз мыйзамга баш ийип, ушунча эл баш ийип атабыз, болуптур деп атабыз. А бир адам келип туруп эле, мен мисалы мен көчөдөмүн. Бул көчөдө, мен эркек адам көчөдө жүрөбүз да, тиричилик кылабыз. Келеткен дагы деп келилем нерге кел таракка туруп кылат. Макул далили барбы? Далили бар. Көрсөңүздөр, жана айттыңыздар го. Жана далил бар дедиңер, видео берип. Мына мен катынымын, турай жаттым. Мен катынымын, коркутуп. Видеолар бар. Мен аны бериңиздерчи видеолорду. Болду. Бул сот макул. Соттун чечими карасаңыздар. Урматтуу. Эметели. Жок, биз кылбайт. Урматтуу мекендештер. Ол келип отурду. Урматтуу жаран. Жыйынтыктайлы. Ушуну менен токтотолу. Бул сиздер биринчи тараптын үнүн уктук. Ушуну менен бүгүн биз YouTube'га чыгып тура элге талкууга коелу. Анын артынан экинчи тараптын үнүн угалы, анын колунда кандай документтер, аны чагылдырып берели. Андан кийин сот кетип атат экен.
сотту күтөлү. Ошондо адилет болот. Соттун чечими кандай болот? Биз Туурабы? бир 66 немеден сотка гана жүрүп атат да сот. мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылып кетсек болобу? Кайрылып кетсек Ошо болобу? сиздердин үнүңүздөрдү жеткизели. Силер чакырдыңар, биз келип атабыз да. Мына үн атыңыздар, мына камера сиздерди тартат. Биз ушул убакка чейин документ кыла албай жүргөнүбүздүн себеби биз бул убакка чейин бийликке баш ийип угуп келдик да. Мыйзамдуу жол менен кылып беребиз деп жүрүп ушул убак келди. Мына урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин 2022 жылы мунапс боюнча приказы чыгып, жарлык кол коюлгандан кийин да биз айыл өкмөткө түшүп жүрүп, ошолорго алданып жүрүп, эми мындай биз алаксыз болду кылабыз. Көп бардык. Деп жүрүп, ушул убакыт болду да. Анан кече былтыртан бери 2 бала пайда болуп калды. Ушу сатып алдык биз, купли продажа кылып. По факту сатып алган эмес алар, аны да билдик биз. Анан ошондон бери эми ызы чуу мына жер. Барабыз, келебиз. Ошол негизинде эми бир урматтуу президенттен суранып кетели. Камчыбек Кыдырашевичке кайрылабыз. Ушул бизге мына жерде 38 семьяга 6 сотиктен жер бөлүнүп берилген, айыл өкмөттүн тарабынан ген план болгон, исписок кылып берилген. Ошол убактагы биздин айыл өкмөт Мамасали Нарбаев деген киши болгон. Ал тилекке каршы ошол убакта эми кырсыкка кабылып кайтыш болуп кеткен. Ошондо бул иштин аягына чыкпай калган да. Андан кийинки айыл өкмөттөрдүн эми аттарыны атабайлы коюн, бул жерге уже көңүл коштук кылып, элди мындай сооротуп келген. Ачыгын айткандачы, болду, кылабыз. Болду деп биз канча жолу арыз жазып, кол коюп жерлерде жашоочулардан кайрылып жүргөнбүз, жыйынтык болгон эмес. Эми бизде өзүбүздө укук жок экен да, барып эле документ кылып алгангачы. Бул мамлекет дегенден кийин эми бир канча орган тиешелүү ошонун негизинде болот экен. Ошого бизде ушу бир гана кайрылуу калды. Башка эч кандай Аргабыз жок. Себебичи биз ушул жерге бардыгыбыз мигрант болуп ушул үйлөрдү бардык бир дагы 20 ошол мигрант болуп иштеп ушул үйлөрдү зоргодон кылганбыз. Азыр биз бул балдардын биз ушундай дом салып, анан кийин силер сатып аласыңар дегени бул биз кимге кайрылышыбызды билбей, акыркы кайрылуубуз ушул сиздерде калды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, сиздерден суранабыз, биз ушул элдин кызыкчылыгын ойлоп, бир адамга 1 гектар, 3 гектар 10 сотикти ээлеп атат азырчы бир адам. А бул жерде биз 36 үй, ошолордун ичинен 24 үй биле азыр ушул жерде жашап, уул үйлөп, кыз берип калдык. Ушул жерден биз кантип дагы үй салабыз? Мынакей мен азыр 45ке чыктым, жашымчы, мына алды. Мына жаш балдар ушул мигрант болуп жүрүп, акыры 60ка чыккан эжелер бар мына жердечи. Анан кайрадан орукшан эжелер бар. Биз кантип үй салабыз дагычы? Булар балдар күндө келип атат бизге ушинтип тынчыбызды алыпчы. Ошого бизге сураныч, эл тарапка чечип бериңиздер. Анан бир нерсе, биз Кыргызстандын жараны болуп туруп, кандай 6 сотик жерге ээ боло албайбыз дейм да. 16 жылдан бери айыл өкмөттүн тарабынан бизге берилгенден бери 16 жыл өттү. 16 жылдан бери ушул жерде ээлик кылып турабыз. Мен мына ушул жерде 14 жылдан бери жашайм. 14 жылдан бери жашайм, бирок мигрант болуп чет жерде иштейм 18 жылдан бери. Келем, кичине жашайм, кетем, келем, кичине жашайм. Мына 1,5 жылдан бери ушул ызы чуу сыртка да чыга албайбыз. Иштей албайбыз. Анан ошонун негизинде сиздерден да сураныч. Сиздерге кайрылуу. Мына биз как оны эз үнүңөрдү чыгарып беребиз. Буюрса мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Соттошуп атыптырсыздар, сот процесс бүткөнгө чейин күтө туруңуздар. Кандай бул? Соттун чечими кимдин тарабынан чыкса дагы мыйзамдуу өлкөдө жашаган мыйзамга баш ийишибиз керек. Азыр мына жашап аткан үйлөрүңөрдү көрсөтсүн, анан чагылдырсын, жана айтпаңар үйлөрдү көрсөтсүн. Калам бир сыра көрсөтсөң мына жашап аткан үй. Кээ бир үйлөр жөн эле салынып туруп атат, талкаланып кетиптир. Ол мына бечара жашап аткандардын көрсөтүп койчу мына. Бул үйдө ham жашайт жарандар. Жигирма 4 үй билебиз да бу жерде. Мында мен жашайм мына үйдө. Налуу ишичик, э? Мен үй. Буларда ham жашайт. Мына үйлөрдө ham жашайт адамдар, мына үйлөрдө жашайт. Бул бир эле көчөбүз. Күндүзгү көчөбүз бар, жогорку көчөбүз бар. 3 көчө түшкөн бу жерге. Мына ушул үйлөрдө дагы, 4-3 үй билет адамдар жашайт burada.
içinde uşular mına üy, bol üy, mına je, anan ona jerdegi je, mынан arkasındağı жерди берген. Азыр ушул үй салып атып токтоп калды соттундарынан. Соттундарынан мынакей. Үй жок бала эле ошол. Мигрант ушулчу, атасы өтүп кеткен, апасы бар, апасы дагы ошол орукчан болуп калган. Балдар эле шу бечараны токтотуп, шу үй токтоп калды. Шу Токтоп салынбай турат. соттундарынан. Дардынан. Анан кийин мына бир жакшына жашап атат мына ушул үйдө. Азыр ушул сотто мынакей. Бул дагы ошол мигрант болуп, бала чакасы менен зоргодон салган ушул бала дагы. Анан бул ака бул жердечи. Нуал акабыз мигрант, азыр дагы Россияда. Россияда. Үйүн бүтүрө албай жүрөт. Үйүн бүтүрө албай ушул. Соттошун ичи дагы. Ушул алтын мына үй, буну дагы ошол эч жерде иштебейт бул дагы ака. Ушул дагы сотто. Ушул 66 сотик азыр сотто турат. Ушул жашап аткан үйлөрүбүздү кантип эми бир тараптуу карабаса керек, мыйзам иштесе керек. Элдин тарабына чечип бергенге биз ушундай суранабыз. Рахмат силерге дагы балдар. Ишиңерге ийгилик. Ар дайым элдин үнүн угуп, элге кызмат кылып жүрө бериңерге Аллахым насип кылсын. Жок, назар котойдум. Азыр Инстаграмга чыккан жер мына ушул жер 10 сотик деп. Азыр ушул турат азыр. Азыр ушул жердин кызыл китеби бар деп неме кылтат, бирок биз кызыл китебин көрө элекпиз. Өткөндө келип биздин тынчыбызды алып, Жер сүрдүргөн жерлерди сүрдүргөн, бу жер бок болгон, алмалар, жаңак болгон. Ошолорду сүрдүрүп биздин манатып мына жолдорубузду тосуп, уруш менен мына кичине мына жол ачып берген. Бу жакта эл жашайт. Бизге жол жок мына азыр. Бу жактан биз өтүшүбүз керек. Şu bizim жерде азыр ушундай кылып коюшту. Азыркы балдар биз сотууга чыгарып атабыз. Шунда өздөрү чыгара кылып алды. Бул азыр сотто турат булар. Али чечим чыга элек. Чечим чыкса болуптур, биз дагы баш ийип неме кылып беребиз мыйзамга. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз мына элдин үнүн угуп, андан кийин ошол эл, ошол территориальный ошол аймак кимге таандык? Зулпуев айыл өкмөтүнө таандык болгонуна байланыштуу Зулпуев айыл өкмөтүнө келип, зам айыл өкмөт бар экен, керектүү адистерди чакырды. Ошол элдин үнүн толук кандуу уккандан кийин кайсыл элдин айткандыгында чындык бар, кайсыл жерде чындык жок. Айтор алар эмнеге ал жерде 2010 бери жашайт, алар эмнеге ушул кезге чейин ал жерди документтештире алган жок, эмне себептен ушул кезге чейин мунапыска илешкен жок. Бул ал жер элге кантип берген, эл айтып атпайбы бизге айыл өкмөт берген депчи. Ошол нерсени бийлик өкүлдөрүнөн айтор айыл өкмөттөн толук кандуу маалымат алалы деп келдик. Саламатсызбы эжеке? Биз активист ошол Нокатырган тургуну кызмат айыл өкмөтүнүн Акбулак айылынын жараны нормасы бизге таштанбек. Ошол Зулпуев айыл өкмөтүнө караштуу ошол талаш тартыш болгон бир 2010 бери документтештире албай жаткан 24 түтүндүн эли кой бастын жарандарлары чакыргандан бүгүн мына блогер талант Акбулак элибиз экөөбүз келип алардын үнүн угуп анан сиздерден толук маалымат алалы деп, анткени сиздерде толук маалымат бар да. Элдин арасында сүйлөп кое берет, түшүнбөй, билип билбей. Сиздерде ал жер жөнүндө 3 гектар 10 сотик жер жөнүндө толук маалымат бар да. Ошого өзүңүз тааныштырып, анан ошол элдин айткандарынын эл эми бийликке үнүбүз жетсин деп Садыр Нуркожоевичке кайгы жасады да. Ошол жөнүндө сиздерде да маалымат бар да, бизге маалымат берсеңиз суранчы. Саламатсыңарбы? Мен Зулпуев айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары жооптуу катчы Сапарова Динара Кармышапана. Силер айтып аткан көйгөй боюнча ошол кой бастагы чечилбеген көйгөй боюнча ошол биз канча жылдан бери айыл өкмөт иш жүргүзүп келе жатабыз. Эл тарабына эл биздин тургундар болгондугу үчүн эл тарабына чечип берели деп соттошуп ушул күнгө чейин канча жолу сот болду, бирок аягына чыга элек. Бул иштин ошол соттун жүрүп жаткандыгы боюнча толук маалыматты биздин атайын адистер, бул биздин коомдук коопсуздук боюнча адисибиз Сатаров Маматали Зикирович жана жер адисибиз Ишенкулов Нематилла Эгембердиевич экөөбү толук маалыматты берет көйгөйлөр боюнча. Кимден баштайт? Ким сиз өзүңүз тааныштырып? Мен айыл өкмөтүнүн коомдук коопсуздук боюнча жетектөөчү адис болуп иштейм. Фамилиям Сатаров, атым Маматали, отчеством Зикирович. Сиздер ошол Койташ айылынын жарандарларынын
кайрылуусу боюнча ошол жер маселеси ушул кезге чейин документтештирип атабыз, кызыл китебиз жок, үйүбүз бар, бирок документи жок. Алды 3 кыз берип коюптур да ал жерде. 2010 бери жашап келатабыз деп бүгүн азыр алардын үнүн угуп келатабыз. Ошол 3 гектар 10 соток жер боюнча ошол жердин тургундарынын маселеси эмне болуп атат? Бул жер кантип айыл өкмөт тарабынан берилген, бүгүнкү күнгө чейин эмнеге документтештирилбей жатат? Бүгүнкү күнү ал 3 гектар 10 соток жердин ээси башка бирөө болуп чыгып атат. Анын колунда кызыл китептери бар экен. Бүгүнкү күнү сот жүрүп атыптыр. Сотко дагы барып катышып атышптыр. Буюрса 3-февралда дагы сот болот экен, сот процесси уланат. Ошол жөнүндө бир толук маалымат берсеңиздер сурайчы. Так, бул боюнча эмесин бул жер аянты биздин айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан, бирок биздин эме баланста болгон эмес. Себеби эсер маалында Ленизм колхозуна койлорду боордоп багып өстүрүүчү база катарында Ленизм колхозуна бөлүп берген 3 гектар 10 соток жерди. Ленизм колхоздар тарапынан эме болуп атышканда кандайдыр белгилүү себептен куруучу акционерлик обществонун жеке менчигине өткөрүп берген. Эмне себептен, кандай себеп, эмне негизинде өткөрүп берди, аны бизде маалымат жок. Жер биздики болгондон биз билбейт экенбиз. Куруучу акционерлик общество ал жерди 2 жыл кармап жүрүптүр. Андан кийин жеке ишкер Дадажан Капыржан деген жаранга сатып берген, канча акчага сатты, кандай купли-продажанын негизинде сатып алган кечимде сатып берген. Эмне себептен саткан? Эмне себептен саткан билебиз. Куруучу акционерлик общество өзүнүн кызыл китеп эмеси бар экен, ошону бул жерде Дадажан Капыржан ал жерге 1 жыл 2 жылда ээлик кылган, ээлик кылып орбон менен тоскон. Тоскондон кийин 2013-жылы элдин арасы жаралган ал жерде. Себеби бул жер биринчи берилгенде куруучу акционерлик обществолорунда 1 гектар 50 соток гана жер берилген экен. Бул боюнча соттун Ош областык администрация соттун чечими бар. Кулакматов Базарбайдан сот караган. Ошол негизсиз берилген 3 гектар 10 соток негизсиз берилген жер толук 1 гектар 50 соток деп чечим чыгарган. Бирок андан кийинки инстанцияларда област сот коллегияда, анан кийин жогорку соттун административдик иштер боюнча коллегиясында чечим Дадажан Капыржандын эмесинин менчигинде 3 гектар 10 соток таап берип койгон. Эмне себептен, кандай эме болду билбейм. Бирок биринчи инстанцияда соттун чечимиз туура деп эсептейт, ошо жаранда да туура деп эсептейт. Ошол бойдон калат дагы 2010-жылы адамдардын арасы жаралат. Бул жер эмне үчүн мынанча болсо, бул жер бардык өтүп келат да, эмне үчүн башка бирөөлөр пайдаланат деген арачы болот да. Жерди самазапат кылып ошол жерге барып жаңжал болот. Самазапаттан болгондон жаңжал болот. Ошол жерде ошол убакта аким мурдагы Салиев Камчыбек деген аким болгон. Ошол киши жер кадастрдын өкүлдөрү, архитектуранын өкүлдөрү, жетекчилер барган. Милиция, начальник милиция, прокурор, ошо бүт бийлик органдарынын жетекчилери бар, ошол жерде чечим кабыл алышып, жерди мээли бергиле, бирок ген план түзүлсүн, өзүнчө башаламаны салбагыла, ген план түзүп ошол жерге бөлүп берилсин деген. Анан ошол жерде архитектура өкүлдөрү генералдык план түзгөн. Бирок архитектор азыркы ошо ген планды биз сабылып атабыз, ошо көчө кылып бөлүп үйлөрдү отыргузуп, 6 соттон мекен 6 соттон кылып бөлүп берген архитектуранын өкүлү тартып берген жерди. Биз айнекön тартып берген эмеспиз. Жер себеби биздики болгондо биз аралаша алган эмеспиз. Бирок анын наркынын колунда кызыл китеп болгондуна байланышы жер биздин баланста болгондугу биз ал жерге токтом чыгарып, жарандарга токтом чыгарып жеке менчигине бекитип берүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Биз ошол бойдон калган. Булар ошол жерден 2010-жылдан бери ошол жерге үй салып алып, турак жай салып алып, ушул күнгө чейин жашап келатат. Азыр ошол жерде 24 үй бүлөкөн бар. 24 бирөөсүндө да токтом жок. Жок, бирөөсүндө да токтом жок, туура. Как самозахват эле жашап. Жок, ошондой болуп жашаган. Анан кийин бул жерге биз мыйзамдаштар боюнча бир топ администрация кайрылдык, башка кайрылдык. Эч кандай майнап чыккан жок. Ал эмени сотко бере десек, наркын жогорку соттун чечими бар экен, Дадажан Капыржан. Ошол негизинде биз сотко да бере алган эмеспиз. Ошол бойдон турдук. Андан кийин быйылкы жылы мына быйылкы жылы эмес, былтырдан бери 2025-жылдан бери бир эки ишкер бала келип атат. Жер биз Дадажандан өткөрүп алдык, мына жерди бошотуп бергиле деп келип атат. Биз ал жерди бошотуп берген эч кандай эмебиз жок. Жарандар үй салгандыктан биз булардын мыйзамдаштыруу үчүн биз бир канча жолу эмеге администрацияга кайрылганбыз. Администрация дагы эме акыры мына 291 токтом боюнча жер мунапсыз боюнча. Ошол боюнча азыр комиссия бергиле тизмелерин берип, үйлөрүн тартып келип бергиле деген биз бердик комиссияга. Комиссия карап туруп ошол жерде Ноокат районунун алдында түзүлгөн мунапсыз боюнча түзүлгөн комиссиясы
барлығы мақұл болды деп жерге чечим чыгарып берди. Ошол жарандарга мыйзамдашчылык берүү жөнүндө. Президенттин жарлыгына байланыштуу ошонун негизинде чечим кабыл алып берген. Азыр чечим числосу менин эсимде жок. Мен эме болсо кабинетинде болушу мүмкүн чечим кайсы күндөн чечим бар. Ошолор азыр бирок азыркы акыркы чекит акимдин кароосунда турат. Ошол мен деген. Мунапстын эмеси бүтүп калбады. Мунапс эмеси жок. Мунапс 2000 эмегечен бар 2000 март эмегечен мартгачен дополнительный баягы президент эмесинен эмеде келдим ошол. Азыр Мунапска комиссиянын чечими кабыл алынып, азыркы аким Данияр, жаңы келген Данияр мырза кол койсо эле, Шейшаканов Данияр. Бул кол койсо эле комиссиянын негизинде бул уже сиздер токтом бергенге мүмкүнчүлүк болобу ошол? Азыркы эмес ошол акимдин эмеси кандай болот жарандарлардын? Жарандардын көбү чектелген болуп калат. Алар сата албайт же башка бирөөгө бере албайт. Жашаганга, үйлөрүн өзүнүн учетко турганга башка убакыт болот. Себеби бул жер талаш болуп жаткандыгына байланыштуу бул жерге укугу чектелген гана эме бере алат. Жана сиз айткан талашып аткан эки инсан, алардын колунда кандайдыр бир документтер барбы? Алардын колунда бул 2023-дөгү 23-дүн аягында булар Дадажановдон сатуу келишим негизинде алып 66 сотикке алдык. 66 ошо 3 гектар бөлүп алышкан. 3 гектар 10 сотик ичинен 66 сотигин биз кызыл китебиз бар деп көтөрүп келип көргөздү. Ошол турат. Азыр кезде ошол 66 сотиктеги жер ичиндеги 6 жарандын үйүн бузуп анан выселение кылып берди деп туруп алар сотко берген. Азыркы учурда соттун кароосунда турат. Соттун 2 отуруму болду. Эми 3-чү отуруму 3-февралда болот. Ошо соттун жыйынтыгынан чечилет бул нерсе. Азыр ошол комиссиянын чечимине азыркы аким кол койсо болду деп атпайсыздарбы? Укугу чектелген эми вариантта негизде кызыл китеп берсеңиздер болот экен, токтом берсеңиздер болот экен. Ошону эмнеге мурдакы аким Эмил Акжолтович кол коюп берген жок? Жок, бул мындай болуп азыркы бул иш буга чейинки аким Эмил Акжолтович болгондо, Эмил Акжолтович кол койбу, азыр жаңы аким Тимболов кол коюп айтат. Анткени менин түшүнүгүм боюнча уже азыр сиз айтып өтпөдүңүзбү, тигилер деление кылып туруп 3-4 адамга бөлүп алып туруп, колунда кызыл китеп 3 гектар 10 соток кызыл китеп колунда бар экен деп атасыздар. Верховный соттун чечими бар деп атасыздар. Ошондон улам бул жерге аким кол койбой атпайбы? Анткени Мунапска кандай жерлер кирет? Бул мамлекеттин жерине убагында сапкат менен үй салып алгандарга мамлекет Мунапстын негизинде аларга документ жасап берип атат. А бул жерде кимдир бирөөнүн атында кызыл китеп бар, ошондон улам мыйзамга дал келбегендигинен кол койбой атпайбы? Ошол баягы биз айтып аткан жартылай укукка ээ болот дегениңиз ошол болуп атпайбы? Түшүнүктүү. Айтор убакыты келгенде любой случай алардын жерин соттун чечими негизинде мыйзамдаштырууга туура келет акыры. Эми азыр соттун алдын ала айта албайбыз, соттун чечимин да көрөбүз эртең. Сен айтып аткан азыркы акимибиз эмнеге кол койбой атат деген бул нерсе мисалы үчүн документ топтоого 1 айга жакын убакыт кетет. Адамдардын үйлөрүн барып тартып, жерлерин тартып, ушундай кылып алып келдик, мыйзамдаштырдык, комиссияга койдук, комиссия 1 аптада карады, ушинтип атып ортодо Акжолтович кетип калды. Онун 1 ай газетада илинип турду. Бул да убакыт. Анан эми мына бияк келип, кече жакында келди. Ушул жака туура болуп калды документ. Азыр мыйзам өлкөдө жашап аткандан кийин баарыбыз мыйзамга баш ийебиз да. Соттун чечимин күтүшүбүз керек. Азыр сот процесси кетип аткан учурда буга эч ким киришкен укугу жок да. Даже президент да кирише албайт. Мыйзам өлкөдө жашагандан кийин мыйзам соттун чечимин күтүшүбүз керек экен. Андан кийин эми сот кимдин тарабына кызыкчылыгына чыгат. Эми бул мыйзам талаасында буга сот өзү баа берет экен. Анда биз экинчи тарапты да угуп көрүшүбүз керек экен. Урматтуу мекендештер, биз болгон чагылдырып беребиз. Биз албетте баягы мыйзам ким тарапта болгон болсо, мыйзам эл тарапта болгон болсо, биз элдин укугун коргоп бергенге аракет кылабыз. Биз суранып 3 жолу чакырды, акиметтин алдына 50 үй бүлө чогулду, кел деди, бара албай калдык. Кече чакырышты, келе албай калдык. Убакыт сааты бар экен ар бирисинин. Бүгүн убакыт сааты чыккан үчүн бүгүн келип элдин үнүн уктук. Мына өкмөткө келдик. Өкмөт мына дословно подтверждать этип берип атат. Как оно есть. Булар деле ар бири айткан сөзүнө жооп берет. Анткени мыйзам өлкөдө жашап атабыз. Бул жерде жалган жалоо менен эптеп эле бир нерсени эметип коюш туура келбейт. Ошондуктан тем более сот жүрүп атыптыр, соттун чечимин күтүшүбүз керек экен. Биз ошону менен бул көрсөтүүнү аяктайбыз. Бул 1-сериясы болсун. 2-серияны
Эмеге чалып көрбөйлү? Жыйынтыктардан мурун ошол жанакы ким ишкер балага азыр мына 2 айдан бери келип атат деп азыр бизге номерин беришти. Айдар деп атын. Айдар Асыр. Так, азыр мен Айдарга бир ооз чалып туруп, ал бизге эме береби экен? Интервью береби экен. Анткени чалдырганыбыз жакшы да, эки тараптуу, бир тараптуу болуп калбаш керек. Туурабы? Биз бир чалып көрөлү, эме дейт. Күнөө көмбөй. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айдар мырза сизби? Мен ооба. Биз Нарматов Илгизбек Таштанбекович активист бала, биз Кыргыз Ата айлык өкмөтүнүн актылык айламалабыз. Биздин бир эки сурообуз бар. Азыр Зулпуев айыл өкмөтүндө айылдын аты эмне дедиңиздер? Барын айылы Ойбас бөлүмү дейт. Ошол жерде 3 гектар 10 сотук жөнүндө кичине чык-чадак чыгып, элдин үнүн угуп бергиле, биздин үнүбүздү жогу жака жеткирип бергиле деп биз аларды чагылдырып, ал жердеги 3 гектар 10 сотукке 24 бүтүн үй салыптыр. Азыр биз айыл өкмөткө келип, айыл өкмөттөн элдин үнүн уккандан айыл өкмөттөн дагы акыйкат чындыктуу калды келип, булардан дагы маалымат алып, ушул жерден сизге чалууга байланышып атабыз. Сизди биз азыр бир тараптуу болуп калбаш үчүн экинчи тарапта чагылдырыш керек. Сиз менен жолугуп, ошол жердеги 3 гектар 10 сотук жөнүндө маалымат бере аласызбы биз менен? Байланыша аласызбы? Мен байланышам, бирок эгерде сиз мыйзамдуу чыгарам деп мыйзам тараптан, эл тараптан эмес, мыйзамдуу чагылдырсаңыз, анда мен бардык суроолоруңузга жооп бергенге даярмын. Албетте биз мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан кийин биз мыйзамды сыйлайбыз, мыйзам тарабындабыз. Тем более азыр сот процесси жүрүп атыптыр, сот кимдин чечимине чыгат. Соттагы мыйзамдуу өлкөдө жашап атканда ошол элдин маселесин мыйзамды чечип берет деген үмүттөбүз. Биз соттун чечимине баш ийебиз. Биз болгондой чагылдырып беребиз. Болгондой. Мен макулмун анда. Жарайт, анда биз сиз менен байланышып, күн максатын белгилеп, сиздин да үнүңүздү угуп, ал жер сизге таандыкпы? Бүгүнкү күнү 3 гектар 10 сотук негизи сизге таандыкпы? Негизи 1 гектар 50 сотук мага таандык, 1 гектар 60 сотук эгесинде турат азыр. Мыйзам тегинде азыр оформ кетти. Сиздердин колуңуздарда кандайдыр бир документтер барбы? Макул, эгерде сиз жолугушууну уюштурсаңыз, мен болгон документтеримди алып келем. Все, макул, жарай, сүйлөштүк, рахмат. Мына урман мегендештер, экинчи тарапты дагы сөзсүз түрдө биз чагылдырып беребиз. Колумда мына кандай документтер бар, баарын алып барам деди. Буюрса кийинки чагылдырганда экинчи тараптан чагылдырып беребиз. Анан буюрса мен ойлойм, үчүнчү чагылдыруу дагы сөзсүз болот. Үчүнчү чагылдыруу эл менен ушул жердин азыркы күндөгү мына ээсимин деп соттошуп аткан адам менен биргеликте үчүнчү чагылдырышты сиздерге алып чыгарабыз деген үмүттөн. Буюрса мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, баардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Соттун чечими чыкканга чейин все равно эч ким эч нерсе кыла албайт. Но биз элдин үнүн жеткизгенге аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, биз ушул эле маселе боюнча элдин үнүн уккандан кийин өкмөткө бардык. Өкмөттө мына өзүңүздөр видеодо күбө болдуңуздар. Өкмөт толук кандуу бизге информация берди да. Анан Конституциядагы өкмөттөн бийик турган району бар да. Жаңы келген акимибиз бар. Азыр келсек дагы аким жумуш сапарында экен, Ошто экен. Бүгүн өз акимибиздин жоктугуна байланыштуу биринчи зам Мама Жунус байке бар экен. Мама Жунус байкеден ушул эле жөнүндө кичине маалымат алганга аракет кылып көрөлү. Мама Жунус байке, ассаламу алейкум. Ушул биз Зулпуев айыл өкмөтүнүн аймактык бир 3 гектар 10 сотук маселелүү талаш тартыш бар. Тургундар ал жерде жашайт экен, өкмөттөн биз толук кандуу маалымат алып, анан эми кайсыда акимат все-таки сиздердин ордуңуздар бар. Ошого акимден информация алганда келди каршы жок экен. Ушул 3 гектар 10 сотук жөнүндө ошол жерде жашаган 24 үй бүлө жөнүндө алар бүгүнкү күнгө чейин же кызыл китеп ала албайт экен, же токтому жок, же мунапыска элешпептир. Бүгүнкү күнү сот процесси жүрүп атыптыр биздин билишибизче. Ушул боюнча кичине маалымат берсеңиз деп, маалымат алайлы деп келген болчу. Зулпуев айыл өкмөтүндөгү 3 гектар 10 сотук боюнча маалымат бизде толугу менен бар. Ал жер Дадажанов Сафыржандын атына катталган, мамлекеттик косак менен тастыкталган. Буга чейинки сот иштери менен булар
ошо бүт бардык этаптардан өтүп жогорку соттон утуп келген ал киши укугу бүгүндө катталып турат. Ал жерде жашаган 24 үй боюнча 24 адам жашайт. Ошо 24 адам маселеси токтоп турат. Сот процесс жүрүп атканына байланыштуу. Сот процесс жүрүп атканына байланыштуу. Бул 291 жарлыкка тийишиси жок. Жаңы жарлык боюнча президент жаңы жарлык боюнча токтоп турат бүгүнкү күндө. Андан башка толук маалыматтарды мен бере албайм. Эмне дегенде азыр сот иштери жүрүп атат. Ошол госак жердин ээси тараптан берилген населенияга. Ошо сот чечимдери чыккандан кийин анын тиешелүү чечимдер кабыл алабыз. Туура, рахмат. Буйруса негизи мыйзам өлкөдө жасауда дагы бир жолу айтам. Мыйзамга баш ийиш керек. Сот кимдин пайдасына чыкпасын чечимди биз кабыл алганга милдеттүүбүз. Буйруса сот чечимин күтөлү, анда сот чечими келгенден кийин анан толук маалымат бергенге сизде мүмкүнчүлүк болот турбайбы? Ошондо келсек болот экен анда, э? Соттун чечими чыккандан кийин толук маалыматты беребиз. Учурда сот кайсы күн болсондагы, кайсы күнгө жылдыргандардын боюнда дагы бизден кабардар бар. Жакын күндөр аянат чыгып калса керек. Ошондон кийин толук маалыматты бул боюнча бере алабыз. Рахмат. Урматтуу мекендештер, ушундай. Буйруса биз болгон чагылдырып беребиз. Нокатенин ошол Зулпиев айыл өкмөтүнүн жарандарлары 24 түтүндүн ээлери бүгүн чакыргандыктан мүмкүн болушунча тартып чагылдырганга аракет кылып атабыз. Өкмөткө бардык, мына аягы акиметке келип атат. Ушул менен биз бүгүнкү чыгарылышты токтотобуз. Насип кылса экинчи сериясы эми ошол экинчи тарап менен. Кимдин колунда кызыл китеби бар. Алардын максаты эмне? Алар ал жерге эмне жасамак? Жана буга чейин өкмөттүн алдына чалбадыкпы Айдар мырзага? Ал болгон документтерин алып келип сиздерге интервью бергенге даярмын деди. Буйруса эртең же бүрсү күнү буйруса экинчи тарапта чалдырып бергенге аракет кылабыз. Биз болгону чагылдырып беребиз. Бийлик өзү баа берет буйруса. Ассаламу алейкум.